Kızlar şaşpagıla, özgöçe eje karındaşlarım şaşpagıla, turmuş жолунда, сүйлөшүү маселесинде, бардык маселесинде шашпагыла, жумуш маселесинде дагы. Кыздар көбү шашып калат, ойлоно албай калат, кээде эч нерсеге жетишпей калат. Эже карындаштарым, жакшы маселеде айтып атам. Шашпаш керек. Эркек киши таштай каттуу болот. Бардык маселеде, көчөдөгү маселелерде, жумуш маселесинде, иш маселесинде, бардык маселеде таштай каттуу болот. Бирок качан жумшайт, качан мында агын суудай жумшап ээрип калат, качан аял жактан кыз маселесинен сыноо келсе, тойго чейин ээрип эркек киши болбой калат. Ал эми тойго чейин кыз бала дагы таштай каттуу болот. Бирок тойдон кийин тескерисинче эркек ташка айланат, аял киши ээрийт. Айтайын дегеним, тандоодон адашпа. Кийин кеч болуп калышы мүмкүн, каттуу өкүнөсүн. Бирок тапканга башка жол жок эми. Кайтканга артка жол жок эми. Айтайын дегеним, таштай каттуу бол. Өзүңдүкүн бербе. Өзгөлөргө өзүңдү ардап койбо. Туура эмес адамдарга өмүрүңдү, убактыңды сарптап койбо. Үйлөнөм дегени дароо ата-энесин жиберет, эшигиңди такылдатып. Үйлөнбөйм дегени сага чалат, сага жазат, сени дейт дайым. Бирок ортодо эч нерсе жок. Жакшы ниети болсо дароо тике кыят. Ошондой экен, таштай каттуу бол. Ээрип калба, жеңилип калба.